көз жарып алуу үчүн канча каражат сарпталат деген суроого жооп издемекчибиз. Белгилүү болгондой эле учурда бейтапканалар мамлекеттик жана менчик деп бөлүнөт. Менчик бейтапканаларда баалар карапайым калк үчүн кымбат болсо, мамлекеттик ооруканаларда дарыгерлер бекер дарылаш керек. Алгач сапарыбызды шаардык гинекологиялык ооруканадан баштап бир катар суроолорубуз менен дароо эле акушер-гинекологдун кабылдамасына өтүп бардык. Рождаемость увеличится. Я думаю, не только у нас в отделении. Вот по сравнению с отчетными данными за год родов у нас больше, но у нас отделение маленькое, поэтому нет. Но вот так что по отчетным данным республики рождаемость увеличивается. Раньше как-то женщины больше работали, были на воздухе. Сейчас в основном работают в офисах, в этих. И беременность протекает как-то, ну, как сказать, раньше были более здоровые, переносили роды более легче, чем сейчас. Процент кесарево сечения возрос, в общем-то, и по всем клиникам в городе. Бул төрөт бөлүмү мамлекеттик, бирок ошол эле учурда мамлекеттик гана бюджетке көз каранды болбостон өзүн өзү каржылап келет. Мындай мүнөздөгү каржылоону талап кылган каражат бейтаптардан алынаары сыр деле эмес. Значит, у нас государственное хозрасчетное акушерское отделение. У нас не частная клиника, а государственное хозрасчетное отделение. Поэтому цены, я не могу сказать точно, вот, то, что цены варьируют от того, сколько женщина находится в стационаре. Там идет у нас стоимость за роды, стоимость койко-дни, медикаменты. И все там, обязательно мы посылаем плаценту после родов, вот это детское место на исследование, это тоже отдельно, потому что это в морфокорпусе стоит. И в общем все это где-то в пределах 10 тысяч, если кесарево сечение в пределах 12 тысяч. Ну и опять-таки там вариации. В общем-то роды тоже непредсказуемая вещь, могут быть и кровотечение, и все. И если используются какие-то дополнительные препараты, необходимо переливание крови, женщина получает антибиотики. Ну, я не знаю, максимально у нас там в пределах 14-15 тысяч было это после кесарева, все, ну, и до 20 не доходило. Бул болсо төрөт бөлмөсү экен, айымдар төрөп жатканда дал ушул бөлмөдө болушат. Анда эмесе бул жакта көрүп көрсөк. Наристелер бөлмөсү экен. Башкача айтканда, наристелер төрөлгөн соң дароо эле ал кичинекей ымыркайларды ушул жерге алып келет экен. Алардын бири мынакей. Бул наристе, бул кызбы, эркекпи? Аты коюлуптурчу, коюп элек. Атын Каухар деп койду. Канча болуп төрөлдү, канча килограмм? 260. Сахиба төрөт үйүнөн чыгууга даярданып жатыптыр. Алгачкы ымыркайын 30 жашка келгенде төрөсө да кыйналбай аман-эсен көз жарып алганына кубанып жаткан кези. Маселе кызык да, көпчүлүккөчү ушу канча төлөп, ушу наристени жарык дүйнөгө алып келиш үчүн канча акча сарпталды? Роддомдо өзүнө 1300 төлөндү. Ага чейин учетко турган жерде анча дары аны эсептеген жокпуз, просто роддомдо өзүнө эле 10300 сом. Анан шарттары бардыгы жакшы. Шарттары бардыгы жакшы, тамактары, жылуу комнаталар, палаталары, врачтар аябай жакшы, жакшы, довольно болуп кетип атабыз. Эми сапарыбызды Ордо калабызда жайгашкан жеке төрөтканалардын бири көздөй уладык. Бул төрөт үйүнүн кызматкерлери азыр эмес анан, бүгүн эмес эртең деп маалымат бергенден баш тартканынан андагы баалар тууралуу бейтапкананын кызматкерлеринен биле албадык. Ушундан улам жеке төрөт үйүнөн көз жарган айымдын энеси Чолпон эже төмөнкүлөрдү айтып берди. Алар деген частный клиникага жатып акча төлөп, ал деген эми официалдуу да частный клиника. 2 жыл мурун 15 000 сом. Менчик төрөт үйүндө сизди төрөтө турган дарыгерди өзүңүз тандап алат экенсиз. Бүгүнкү күндө катардагы акушердин кызматы $250 бааланат. Андан тажрыйбалуусун кааласаңыз, жогоруда айтылган суммадан 2-3 эсе көп төлөнөрү турган иш. Карапайым калк үчүн негизги болуп эсептелинген мамлекеттик төрөт үйлөрүнүн бирине келген соң, алгач эле оорукананын эскирген имараты көзгө урунду. Ал эми ичиндеги бейтап жатчу бөлмөлөр менчик төрөт үйүнөн айырмаланаары көрүнүп турду. Качан көз жарып алдыңыз? 9-февралда. Кандай ден соолугуңуз? Жакшы. Канчанчы эркек бала дедиңиз? 3-чү эркек бала. Палатага 100 сом төлөйбүз го да. Отдельно жаткан. Сиз канча күн жатасыз ошондо? Субботага 3 күн жатам.
Акча маселеси ал чыгарда да бар. Азыр эч нерсе Жок, баары бекер деп айта албайбыз. Кээ бир анализдер, кээ бир керектүү болгон эмелер бизде могул мамлекеттик жана мамлекеттик эмелерде болбой атпайбы, учреждениелерчи. Ошон үчүн кээ бир могул оор эмелер болот, анализдер. Анда бизде жасалбайт, алар деген частный клиникаларга барат да, анда уже аял төлөш керек. Төрөтүү процесси бизде могул государственный гарантия деп коет, төрөтүү өзү бекер турат. Бекер операциясы дагы, төрөтүү дагы бекер. Анан бизде болгон дары-дармек, если ошол бекеменин өзүндө болсо, баары бекер берилет. Дарыгер менен маектешип жолубузга түшөрдө бейтаныш Булайымга жолугуп калдык. Ал дарыгердин сөзүн толугу менен четке какты. Жеңем төрөгөндө ошо 1001 сом беришкен. Мамлекеттикке ушул экинчи роддомго төрөйт, ошо экинчи роддомго беришкен 1001 сом. То, что за перчатки эмелерин алгандан тышкары беришкен еще. Канча убакыт мурда болду эле? Бул 1 жыл мурун. Ордо калабыздагы дагы бир мамлекеттик төрөтүүнүн кардары болгон Айсулуу айым да кийинкилерге токтолду. Учет боюнча мен экинчи роддомдо төрөмөкмүн. Анан айтышты, экинчи роддомго бар, биз ала албайбыз деп анан. Биз 4-чү роддомго эмнеге келдик, анткени бияктын врачтары жакшы экен, ошон үчүн бияка келдик десек унчукпай калышты. Киргенден баштап эле ошо регистратурадан эле бир 100 сом дедиби, же 200 сом дедиби, за оформление ошо больницага жаткызыш үчүн деди. Ксерокопия алып келип, акча төлөмөйүнчө жаткызбайт экен, оформление кетпейт экен. 1000 сомдун тегереги ошо учетко как бы карточка алыш үчүнбү, ошо бирдемеге деди. Макул деди. Төрөй албай койдум өзүм. Укол да сайышты, капельница да коюшту. Баланын жүрөгү жаман сого баштаганда, анан макул операция кылабыз деди. Операция кылабыз дегенде дежурный врач менин сменам бүттү, мен кетем деп калды. Кийинки келген дежурный врач мен жазабайм деп калды. Анан мен орто жолдо калып калдым да, же тиги албайт, же бул албайт, эмне кылабыз деп мен тиги жанын аягында айтты. Өзүң төрөсөң мен деген сүйүнчүсүн эле 1000-2000 алып төрөтүп коюп өзүң кете бермекмин. Өзүң төрөй албагандан кийин операция кылыш үчүн операция бекер жасалбайт деди. 8000, 9000 ошо эженин колуна бериптир. Мындай эсептеп көрсөк, где-то 15 000 кетиптир. Төрөтүү процессинен тышкарыда бир топ каражат керектелет. Дегеним толгооңуз келип оорукана көздөй жол алганда жаныңызда кийинки нерселер болуусу шарт. Шейшептерин, анан жанагы гигиенический принадлежность деп коет, ошол жана төрөткө керектүү болгон гигиенический принадлежности, анан постельный бельелорун, анан тамак ашка керектүү болгон идиш аягын. Анан бизде тамак аш берилет, эми бардыгы эле аялдарга ал жакпайт. Андан башка бизде дары-дармек, өзүбүздө барга болгон нерсени биз беребиз. Анан балага кийим кече, өзүнүн кийим кечелерин алар сатып алышат баланын өзүнөчү. Биз кийгизе турган жана памперстерин баарын өздөрү сатып келишет. Орточо эсеп менен эми аялдар билет го, азыр памперс деген кымбат турат. Бир күндө 5 памперс кетсе, памперсиңиз азыр 10-15 сом. Ошондо 60 бир 100 сомдон памперс кеткендер чыкканга чейин биз 3-4 күн жатканда памперс 300 сом берет. Баланын кийим кечеси азыр жакшылар аябай кымбат. Ал деле бир 1-2 тегерегинде болсо, ошондо бир 1000-2000 сом өздөрүнүн баласынын өзүнүн кийимине эле кетет. Кайсы жерден төрөөрүңүз сиздин капчыгыңыздын күчүнөн көз каранды. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бардык шарттары бар менчик оорукана көздөй барарсыз. Эгер акчаңыз тартыш болсо, мамлекеттик ооруканага кайрыласыз. Бирок мамлекеттик же менчик төрөтүүнөн төрөйсүзбү? Баары бир жаңы өмүрдү жарык алып келүү аял заты үчүн бул эң бактылуу жана эң оор күн болуп калаары талашсыз.